5 бөлүм. Сүйүктүү балдар катары Кудайды туура кыла. Машаяк бизди сүйгөндүктөн биз үчүн өзүн Кудайга жыты жагымдуу тартуу жана курмандык катары бергендей, силер да сүйүү жолунда жүргүлө. Араңарда ойноштук, ар кандай ыпыластык жана дүнүйөкорлук жөнүндө сөз да болбошу керек. Себеби ыйыктарга мындай кылуу жарабайт. Ошондой эле уятсыз, маңызсыз жана маскаралаган сөздөрдү сүйлөбөгүлө. Мындай кылуу жарабайт, анын ордуна ыраазычылык билдиргиле. Билип койгула, ойноштук кылуучу, нике бузуучу, дүнүйөкор, башкача айтканда бутка табынуучу Машаяктын жана Кудайдын падышачылыгында мураска ээ болбойт. Эч ким силерди маңызсыз сөздөр менен алдабасын. Ошондой кылган баш ийбес адамдар Кудайдын каарына калышат. Ошондуктан аларга шерик болбогула. Силер бир кезде караң келеңер, бирок азыр Теңир аркылуу жарык болдуңар. Жарыктын балдары катары жашагыла. Анткени жарыктын жемиши боорукердик, адилдик, чындык. Кудайга эмне жагарын ажырата билгиле. Караңгылыктын жемишсиз иштерине аралашпагыла, тескерисинче аларды ашкере кылгыла. Анткени алардын жашыруун кылып жаткандарын айтканга ооз да барбайт. Анткени ашкереленген нерсенин баары жарык аркылуу ашкереленет. Ачыкка чыккан нерсенин баары жарык. Ошондуктан ыйык жазууда уктап жаткан өлүк адам ойгон, тирил, Машаяк сени жарык кылат деп айтылган. Ошентип кандай жашап жатканыңарга көңүл коюп карап, акылсыздардай эмес, акылдуулардай жашагыла. Убакытты пайдалана билгиле. Анткени убакыт жаман. Ошон үчүн акылсыз болбогула, тескерисинче Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгиле. Шарап ичип мас болбогула. Анткени бул бузулган жашоого алып барат. Тескерисинче рухка толгула. Бири-бириңерге забурларды, даңктоорларын жана рухий ырларды айтып, Теңирди чын жүрөгүңөр менен даңктабырдагыла. Теңирибиз Иса Машаяктын атынан Кудай атабызга баардык учурда баардык нерсе үчүн ыраазычылык билдиргиле. Кудайдан коркуу менен бири-бириңерге баш ийгиле. Аялдар күйөөңөргө Теңирге баш ийгендей баш ийгиле. Анткени дененин куткаруучусу Машаяк жыйындын башчысы болгон сыяктуу эле, күйөө да аялдын башчысы. Жыйын Машаякка баш ийгендей эле, аялдар да баардык нерседе күйөөлөрүнө баш ийишсин. Күйөөлөр аялыңарды Машаяк жыйынды сүйгөндөй сүйгүлө. Машаяк жыйын үчүн өзүн берген. Ал жыйынды сөз менен, суу менен жууп тазалап ыйыктоо үчүн. Тагы кемчилиги же ушул сыяктуу бир нерсеси жок, ыйык жана кемчиликсиз кылып, өзүнүн алдына даңктуу кылып коюу үчүн өзүн берген. Ошол сыяктуу эле күйөөлөр да аялдарын өздөрүнүн денесин сүйгөндөй сүйүшү керек. Аялын сүйгөн адам өзүн сүйөт. Анткени эч ким эч качан өзүнүн денесин жек көрбөйт. Тескерисинче Машаяк жыйын үчүн кам көргөн сыяктуу өз денесин азыктандырат, жылытат. Анткени биз анын дене мүчөлөрүбүз, анын этинен жана сөөгүнөн жаратылганбыз. Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Бул сыр аябай терең. Менин айтканым Машаякка жана жыйынга тиешелүү. Силерге тиешелүүсү болсо бул: күйөөсү аялын өзүн сүйгөндөй сүйсүн. Аял болсо күйөөсүн урматтасын.